Банкомат колдонуп атканда өзүңүз кандайсыз? Мындай звуковой светофор бар, бирок деген көбүнчө акырындатып коет. Анткени элдер жалап атсат баштайт. Маршруткага түшкөндө алардын номерин сиз кантип билесиз? Мисалы, биздин мүмкүнчүлүгүбүз чектелген эмес. Биз өзүбүздү чектейбиз да. Бирдеме издегенде кол менен кармаганга болбойт да көбүнчөчү. Кармасаң жаман көрүшөт, же болбосо замечание кылышат. Банкоматтардын звугу жок. Мисалы, мен уккам, Россияда звуковой экен банкомат. Баарыңыздарга салам. Бул Соло медиа порталы. Сиздер менен Азимин Мухамметова. Бүгүнкү эфирде өзгөчө бир айым Бишкекте көзү азиз адамдар үчүн кандай шарттар бар жана жүрүү ыңгайлуубу Бишкек шаарында ошолор жөнүндө кененирээк айтып берет. Назира эже, саламатсызбы? Саламатчылык. Кандайсыз? Жакшы, өзүңүз кандайсыз? Жакшы, рахмат. Азыр алгач эле бергим келип аткан суроо, кар жаап, даже биз тайгаланып кулап атабыз. Сиздердин абал кандай болуп атат? Бизде кичине оорураак, анткени кар жааганда жол көрүнбөй калат. Биз мындай трость деп коет, таяк менен басабыз. Көрбөгөндүктөн жолду ошону менен карайбыз. Анан кар жааганда арыктар да жабылып, мындай кар калың жааганда көрбөй да калышы мүмкүнбүз. Ошон үчүн биз мындай жай шашпай басып кетебиз да. Анан могу немелерден абайлаш керек да. Брусчаткалар тайгак болот да. Анан кийин брусчаткалар тайгак болгондо кар кичине эригенде бул муз болуп калат да. Шаарда негизи эле кандай шарттар бар сиздер үчүн? Мындай звуковой светофор бар, бирок деген көбүнчө акырындатып коет. Анткени элдер жалап атсат баштайт, жана жанында кафелер бар болуп калат. Же дагы бирдемелер. Анан ошого элдер жалап атышат да. Демек, атайын звугу катуу деп жалап атышат да. Атайын мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн звуковой светофорлор коюлса, ошого адамдар жалап калат экен, Жалап калат, ооба. Мен уккам да, анткени деген бир күнү бир светофордон өтсөм, звугу жакшы болчу да, катуу. Анан дагы бир күнү өтүп баратсам, уже акырындап калыптыр. Анан сурасам, ошо жалап калышыптыр. Үнү жок светофорлордон сиз өзүңүз кантип өтөсүз? Мен адамдар менен өтөм, кишилер менен өтөм, анткени чоң жол болуп калат. Мындай жибек жолу, советский сыяктуу жолдор. Ошол жолдордон абайлап кишилер өздөрү дагы келишет, өткөрүп коеюнбу деп. Анткени мен акырын пешеходдун жанына келип туруп күтүп турам да. Анткени өзүм жалгыз өткөндө бир жолу машина сүзүп кете жаздаган. Анан Назиреже айтсаңыз, сиз чет жактарда болгонсуз, ошол жактагы супермаркеттер менен биздикин салыштырып, сиздерге канчалык деңгээлде бул жактарда шарт коюлган, кыйынчылык туудурбайбы бул жакта мисалы сизге соода кылуу? Мисалы, мен кичинекей магазиндерге киргенде кээ бир товарлар жок калат, мага керектүү, же болбосо жабык болуп калат. Анан чоң магазиндерге кириш керек болуп калат. Анан кийин киргенде чоң магазин чоң да. Анан ар кандай холодильниктер бар, ар кандай полкалар бар. Анан эмне каякта турат экенин билбей каласың да. Анан биякта да камералар турат да. Мисалы, чоң магазиндерде камералар турат. Анан бирдеме издегенде кол менен кармаганга болбойт да көбүнчөчү. Кармасаң жаман көрүшөт, же болбосо замечание кылышат. Анан сураганга туура келет да көбүнчөчү. Анан кассанын звуктарын угам мен. Бияка магазинге келгенде кассанын звуктарын угуп, анан кыздарга кассага барып сурайм да. Мол каякта, мол полка каякта, тиги полка каякта деп. Анан либо өздөрү алып келип беришет, либо жардамчыларын чакырат да. Жардам берип койгулачы, алышып койгулачы деп. Анан ошону менен колдоном мен.
бирок мындай көбүнчө чоң дүкөндөргө кириш керек болуп калат. Аттарын билесизби булардын? Жок, аттарын деле билбейм, бирок деген сыртынан билем да. Кайсынысы дамдуу мындай айырмай аласызбы? Неме Өзүңүзгө жаккандарды? Кымбат шоколаддар коробкаларынан жана андай неме упаковкаларынан эле билинет. Көбүнчө өзүм выбирать этем да. Ошон үчүн уже көнүп калгам. Баасын кантип билесиз аларды? Сурайм. Сурайсыз? Ооба. Анткени көрө албайм да. Түшүнүктүү. Анан айтсаңыз, сиз деген башка шаарларда болгонсузго, мындай Япония менен мисалы биздикини салыштыра аласызбы? Япониядагы дүкөндөр аябай, мына Япониянын любой жериндечи тишина да, мындай неме лишний звуктар болбойт да. Алар жаман көрүшөт лишний звуктардачы. Анан кийин дүкөнүнө киргенде либо жардамчысы келет обязательно. Көзү азиз киши келатканын көрүп, уже жардамчысы администратор келет, либо жанында бир киши менен келет да. Анан кийин ошондо бирок деген аларда замечание кылбайт. Мисалы акырын колу менен көрүп тандап кете бересиң да, аларда. Бул жакта сизди кээде тоготпой коюп, укпай койгон учурлар болобу? Болот. Кээ бирде жок, мындай атайын болот деп айта албайм. Анткени кыздар занят болуп калат, башка иштер менен, же болбосо аябай мындай кээ бирде кичинекей балдар келгенде аябай сүйлөйт го, кичинекей балдарчы. Катуу мындай үндөрү катуу чыгат го. Ошондо угулбай калат, ушундай да. Мынча так мындай атайын укпай койгон жерлери жок. Эң чоң жараткан көйгөй бул сизге баягы тыюу салуусу экен да, кармаган болбойт деп. Ооба, кармаганга болбойт. Анан кийин өтө шумный жерлерде, мисалы көп дүкөндөрдө чоң бир торговый центрлер бар го. Ошолордо музыкаларды коюп салат да, мисалы эшиктен кирип келатканда, же болбосо ичинен обязательно музыка ойноп турат да. Анан ошол музыканын үнүнөн эскалаторду таба албай калышы мүмкүнсүң да. Ошондой учурлар болот, бирок деген мындай аябай внимание керек да. Каждый звукту угуп туруш керек да, өтүп кетпеш үчүн. Анан азиреже айтыңызчы, ошол эле чет жак менен Кыргызстанды салыштырганда, ошол жолдон өтө турган жактардан шаарда, мисалы шарттар ал жакта жакшыракпы же бирдей элеби? Жакта аябай жакшы. Бүт условиялары түзүлгөн. Мисалы атайын дорожкалар болот көз көрбөгөндөргө. Эси көз көргөндөр ошол дорожка менен өтсө штрафовать этет да. Ал жакта бүт камера да. Камера коюлган. Ошондой шарттар бар. Лифттери говорящий, звуковой лифттери, анан брайль системасы менен дагы жазылган кнопкалары. Анан мисалы метро же бир үй болобу, бир здание болобу, этажда жанагы кармаган перилалар бар го. Ошол жакта периланын башында кол менен кармаганда эле брайль менен канчанчы этаж экени жазылып турат. Көз көрбөгөн киши адаша албайт да. Бул биринчи этаж экен, бул экинчи этаж экен деп билет ошол надпистер менен. Анан бүт жакта бизде барбы ошондой бир кайсыл бир торговый центрде балким? Жок. Андай такыр жок, Азыр элитный үйлөрдө лифттер салынып атат. Лифттерге брайль системасын түшүрүп атат. Бирок говорящий звуковой нерсеси жок. Азырынча коомдук транспортко түшкөндө кандай кыйынчылыктар жаралат? Кыйынчылыктар постоянно мындай көбүнчө остановкада турганда, троллейбус келип атканда маршруткалар туруп алышат да. Троллейбус
ортосунда туруш керек болуп калат да. Жолдун ортосунда анан маршруткалар дагы ошо троллейбустун эшик ачылган жагын тосуп алышат да имендачы. Көбүнчө отура албай калып же неме остановкада эч ким жок болуп калган кездечи, эси бир киши бар болсо мен айтып коем да, эси маршруткалар көп болсо мисалы троллейбус келгенде эшиктерин ачып келатканда айтып коесуңарбы деп суранам да. Ошондо айтып коюшат, анан отуруп кете берип, анан могу озвучкалар аябай жардам берет. Хотя мен жолдорду деле тааныйм, жолдорду деле билем, бирок озвучкалар все равно жардам берет. Маршруткага түшкөндө алардын номерин сиз кантип билесиз? Кишилерден сурайм. Кишилерден сурайсыз? Көбүнчө кишилерден сурайм, анткени көрө албайм да. Анан маршруткадагы токтоп туруп, неме бат-баттан кишилер чуркап барып, эшиктерин ачып отуруп кетип калышат да, болду. Ал көпкө турбайт да. Назиреже, демек сиз башка адамдардын жардамы жок, эки жакка жылуу сизге Бишкекте өтө кыйын турбайбы? Кыйын, бирок мен жүрө берем. Жүрө бересиз? Көрүп калгансыз? Просто жакшы кишилер бар да. Жакшы кишилер бар. Кишилер жардам берет. Же болбосо троллейбустун водители өзү токтоп сурайт да, отурасыңбы деп. Же автобус сурайт. Мени уже таанып калган да. Постоянно чыгып кетем да. Сиздин оюңуз боюнча сиздерге ыңгайлуу болуш үчүн дагы кандай шарттар түзүлүш керек деп ойлойсуз? Светофорлор болуш керек. Звуковой светофор болуш керек. Анан эме жанагындай специальный дорожкалар болуш керек эр жерлерде. Атайын көзү азиздер үчүн. Көзү азиздер үчүн сары менен боелгон дорожкалар болуш керек деп ойлойм да. Анан көбүнчө тротуарларда кетип атканда машиналар көп туруп калат. Анан Назиреже, бардык эле дээрлик Бишкектин бардык соода борборлорунда биздейлер үчүн бул жактарда дагы шарт жок дедиңиз, өзүңүз кененирээк айтып берсеңиз. Мисалы, любой торговый центрлерге, супермаркеттерге киргенде эшиктери айланып турат. Биринчи очередь ошо киргенден кыйналабыз да. Анан кишилерди сураганга туура келет, киргизип коесузбу деп. Анан киргенде сыртында да, ичинде да музыка ойноп турат. Эшик макул айлансын, бирок деген именно эшик каякта экенин таппай калабыз да. Анткени музыка сбивать этип коет да. Звуктарын укпайбыз, ал дагы бесшумный эшиги. Анан торговый центрдин ичинде мисалы ошол эле музыканын звугунан же башка бир нерсенин звугунан эскалаторду укпай калабыз. Анан бутиктер көп да ичиндечи. Бутиктердин сыртында, мисалы эшиктин сыртында обязательно надпись болуш керек. Мисалы Мегаком, же болбосо KCB банк, Демир банк деп жазылып туруш керек. Анан ошол надписти көз көрбөгөндөр окуп, анан кирет да. Системасы менен жазып коюш керек. Брайл системасы менен жазып коюш керек. Ал мешать этпейт. Эшик и так эле стеклянный, и так эле ичи көрүнүп турат. Мындай көз көргөндөр көрө алат, биз көрө албайбыз да. Ошондой. Анан банкоматтардын звугу жок. Мисалы мен уккам, Россияда звуковой экен, банкоматтары дагы, терминалдары дагы. Мисалы ошондой нерселер бизде жок. Банкомат колдонуп атканда өзүңүз кандайсыз? Мен банкомат колдонгондо банктын сотрудниктеринен сурайм. Если башка бир чужой киши болсо, сурабайм. Анткени абайдаш керек да. Демек, дээрлик шарттар түзүлбөптүр десем дагы жаңылышпайт экенмин да. Түзүлгөн эмес. Ачык эле сөз. Түзүлгөн эмес. Биз ойлойбуз, ушул эфирлерден соң мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга Бишкекте шарт коюлуп, ушул адамдардын дагы жагдайын ойлоп башташат деп. Ушуну менен биз берүүбүздү жыйынтыктай берет окшойбуз. Күн да аябай суук болуп кетти. Акыркы сөз эмне дейт элеңиз?
Эмне сурайт элеңиз? Көз көргөндөргө айтып кетчү нерсем, бизди дагы унутпагыла, биз дагы барбыз, биз дагы силер катар араңарда, биз дагы эл катары жүргүбүз келет. Анан бизди бөлбөй, мүмкүнчүлүгү чектелген деп айтпай, мисалы биздин мүмкүнчүлүгүбүз чектелген эмес. Биз өзүбүздү чектейбиз да. Анан баарына ден соолук каалайм. Аман болсун, суукта үшүбөссүн. Ошол Кыргызстаныбызга ийгилик, тынччылык каалайм. Баардык жакшылыктардын баарын каалайм.